саламатсыңар урматтуу студенттер. Каржы экономика факультети, экономика бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасы. Окутуучу Абдыжапарова. Сабактын аталышы: документтик камсыздоону уюштуруу жана башкаруу. Семинардык саат. Тема: өздүк курам боюнча документтерди даярдоо жана толтуруу эрежелери. Бул видео сабак менеджмент багытындагы биринчи курстардын студенттери үчүн даярдалды. Семинардык сабактын планы: уюмдардагы иш кагаздарын түзүү жана жасалгалоо боюнча жалпы талаптар. Өздүк курам боюнча документтер: автобиография, арыз, жарыя, мүнөздөмө, резюме, ишеним кат. Сабактын максаты: билим берүүчүлүк, студенттерге кызматтык иш кагаздары боюнча түшүнүк берүү, өздүк курам боюнча документтерди түзүүнү үйрөнүү, студенттердин алган билими практикалык түрдө өз алдынча өздөштүрүүсүнө көмөк көрсөтүү. Өнүктүрүүчүлүк: студенттердин маалыматтарды өздөштүрүүсүнө салым кошуу. Тарбиялык: студенттердин өздөрүнүн өнүктүрүүгө жана эмгекти сүйүүгө тарбиялоо. Ар бир адам кайсы бир кесипке ээ болуп, уюм мекемелерде иштөө учурунда документтер менен иштөөнү жана документтик камсыздоону башкаруу компетенттүүлүгүнө ээ болуусу зарыл. Кайсы гана адистик даярдалып чыкпасын, алар иш кагаздары менен иштөөнү кесиптик билим алып жатканда үйрөнүп чыгуусу максатка ылайыктуу. Айрыкча бул башкаруу жана уюштуруу тармагындагы адистер үчүн негизги көнүмдүктөрдөн болууга тийиш. Сабакты өздөштүргөндөн кийин студенттер төмөндөгү талаптарга ээ болуусу керек. Иш кагаздары деген эмне экенин, каякка багытталгандыгын, туура толтуруу эрежелерин, өздүк курам боюнча документтердин тексттик структураларын жасай алууну, аны практикада колдонууну, ар түрдүү булактардан алынган маалыматтар менен иштөөнү өздөштүрүүгө ээ болушат. Уюмдардагы иш кагаздарын түзүү жана жасалгалоо боюнча жалпы талаптар. Иш кагаздары кыска, так жана жакшы редакцияланган, жогорку органдардын жарлыктарына, токтомдоруна жана буйруктарына таянып жазылуусу тийиш. Ар кандай иш кагаздын эң зарыл сапаты андагы маалыматтардын толук жана өз убагында берилгендиги, тактык ойду туюндургандыгы, кыскалык. Ошондуктан иш кагазын түзүүчүдөн иш кагазынын укуктук күчүн чагылдырган бөлүктөрдөгү маалыматты өтө так жана анык берүүсү талап кылынат. Өздүк, жекече пикирлерди, ички сезимдерди туюнткан тилдик каражаттар колдонулбайт. Сүйлөшүү, карапайым, диалекттик сөздөрдү, фразеологиялык түркүмдөрдү пайдалануу иш кагаздарынын тилинин сапатын төмөндөтөт. Иш кагаздарында архаизм, тарыхый сөздөр жана эскирген сөздөр такыр колдонулбайт. Иш кагаздарын жазган же даярдаган адам иш кагазында туугандык, жакындыкты же катнашты туюнткан сөздөрдү пайдаланбайт. Иш кагаздардын тексти биринчи жак же үчүнчү жак аркылуу берилет. Өздүк курам боюнча иш кагаздары жарандар өздөрү тарабынан даярдалып, алар жарандар менен жарандардын же жарандар менен мекеме уюмдардын ортосундагы укуктук мамилелерди тейлейт. Алар ушул белгиси боюнча иш кагаздарынын калган түрлөрүнөн
кескин айырмаланат. Өздүк иш кагаздарына арыз, дарек, жарыя, кулактандыруу, автобиография, өмүр баян, тил кат, түшүнүк кат, чакыруу сыяктуу кагаздар кирет. Бүгүнкү семинардык сабакта өздүк курам боюнча документтердин катарына кирген бир канча иш кагаздары менен таанышабыз. Алардын бири автобиография. Автобиография бул адамдардын өз колу менен эркин формада белгилүү убакыттын аралыгында басып өткөн жолу жөнүндө жазылган иш кагазы. Автобиографияны жазууда кандайдыр бир тартипке салынган түрү болбойт жана жазуунун чеберчилигине жараша болот. Бирок автобиографияда сөзсүз аныкталган реквизиттердин жана курам бөлүктөрдүн катышуусу зарыл. Бул реквизиттер төмөндөгүдөй чечмеленет. Биринчи, документтин аталышы. Автобиография. Текст. Автобиография жазган кишинин аты жөнү, туулган күнү, айы, жылы, туулган жери, ата-энеси, бир туугандары жөнүндө кыскача маалымат, билими жана адистиги, иштеген иштери, акыркы иштеген жери жана аткарган кызматы, сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, үй бүлөлүк абалы жана үй бүлөсү, үйүнүн дареги, акырында дата, колу, аты жөнү коюлуп, автобиография акырына чыгат. Автобиография атайын даярдалган баракка же жөнөкөй эле кагазга ишке жаңы киргенде, окууга өткөндө өз колу менен жазылат. Автобиографиянын текстин баяндаганда жогоруда көрсөтүлгөн негизги маалыматтар биринчи жак аркылуу баяндалат. Автобиографияда келтирилген бардык маалыматтар хронологиялык тартипте берилиши керек. Өмүр баянды окуган, аны менен таанышкан киши ал адамдын басып өткөн өмүр жолун, иштеген иштери, көз карашы, ата-энеси, үй бүлөсү жөнүндө толук түшүнүк алгандай жазылышы зарыл. Автобиографиянын тилинде диалектизмдер, орой жана эскирген сөздөр болбошу керек. Автор бул документте өзүн өзү мактай албайт. Автобиография расмий иш кагазы болгондуктан автордун өмүрүндөгү айрым терс, мисалы, соттолгону, согуш туткуну болгондугу жана башка фактылар жашырууга болбойт. Мамлекеттик сырлар автобиографияда берилбейт. Автобиографиянын жогоруда белгиленген реквизиттеринин баарынын текстте чагылдырылышы милдеттүү эмес. Алардын зарыл эместери жөнүндө маалыматтар берилбейт. Айрымдарынын орду алмаштырылат. Биринчи жак менен жазылган автобиографияларда автордун тилдик бөтөнчөлүгүнө жараша чагылдырылат жана ал стилде сүйлөшүү стилинин белгилери басымдуулук кылат, бирок расмийлүүлүктү сакталат. Азыркы учурда биринчи жактын атынан жазылган автобиографиянын төмөндөгү формалары көп пайдаланылат. Мындай формалардагы автобиографияларда адатта текст автордун дарек маалыматы менен аяктайт.
Автобиография дайыма А4 форматында ак кагазга кырмызы, көк, кара түстөгү сыяда автордун өз колу менен толтурулат. Өздүк курамдын сап башында турган документтердин бири бул арыз. Арыз бул уюмдун жетекчисинин дарегине ар түрдүү даттануу же өтүнүч маселелери менен жазылган иш кагазынын түрү. Ал иш кагазын жүргүзүүдө кеңири колдонулат. Жумушка орношуу, которулуу, жумуштан чыгаруу, түрдүү эс алууларга уруксат суроо сыяктуу процесстер биринчи кезекте арыз аркылуу жөнгө салынат. Ишмердүүлүктө арыздын көптөгөн түрлөрү колдонулат. Бирок айрым арыздардын түрлөрүн кошпогондо, арыздын дээрлик баардыгы бирдей реквизиттерге ээ. Ал реквизиттер төмөндөгүлөр. Биринчи, арыз кайсы мекемеге багытталды, жетекчинин кызматы, жетекчинин аты жөнү. Экинчи, арыздануучунун жашаган жери, ким болуп иштейт, аты жөнү толугу менен. Үчүнчү, иш кагазынын аты. Бул маалыматтык салттуу түрдө баштамга менен жазылат. Биздин документ бул арыз. Арыздын тексти. Ал абзацтан башталат. Анда кайрылуунун мазмуну жана себеби көрсөтүлөт. Текст мүмкүн болушунча кыска жана түшүнүктүү жазылуусу зарыл. Арызга зарыл кагаздары кошо тиркелет. Арыздануучунун аты жөнү, арыздануучунун колу, арыз жазылган күнү, айы, жылы. Арызда арыздын мазмунуна ылайык айрым кызматкерлердин тиешелүү визалары болуусу керек. Арыздын индекси. Ал атайын журналда катталат жана аткаруу контролуна коюлат. Реквизиттердин аралыгы даана ажырап турулушу зарыл. Сиздердин назарыңыздардагы бул схема арыздын схемасы. Биринчиден 8-ге чейин реквизит бул арыз жазуучунун колу менен жазылат. Мындайча айтканда, арыздануучу тарабынан аткарылат. Жетекчинин резолюциясы барактын жогорудагы сол бурчуна бош орунга коюлат. Арыздын түрү көп. Ал түрлөр арыздын текстинин мазмунуна ылайык бөлүштүрүлөт. Биз өндүрүштө көп колдонулган арыздын түрлөрүнүн үлгүлөрүн сунуштайбыз. Алардын бири жумушка кирүү арызы. Бул жерде жетекчинин мекеменин аты, жетекчинин аты жөнү жана кызматы берилген. Андан кийин арыз жазуучунун дареги жана аты жөнү берилген. Иш кагазынын аты, кыскача мазмуну, тиркелүүчү документтер көрсөтүлгөн жана колу, аты жөнү толтурулган, числосу менен бул арыз аякталган. Бардык иш кагаздары сыяктуу эле арыз дагы А4 форматында атайын бланкага же актай кагазга жазылат. Кара
же көк түстөгү ручкалар менен. Арыздын түрлөрү: жумушка кирүү арызы, жумуштан бошоо арызы, өтүнүч арызы, топтук арыз, өргүү арызы, которулуу арызы, доо арызы жана башка арыздын түрлөрү бар. Кайтарым байланыш үчүн тапшырмалар. Ар бирин өзүңөрдүн автобиографияңарды жазгыла. Өздүк курамдын документтерине кирген төмөнкү иш кагаздарын жазууну өздөштүргүлө. Жарыя, кулактандыруу, чакыруу кат, тил кат, түшүнүк кат. А4 форматындагы актай кагазды алып, ушул көрсөтүлгөн иш кагаздарынан үлгү жазып, даярдап, мага жөнөтөсүңөр. Авен аркылуу, Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.